29 bölüm. Maga ыйык кызмат кылуулар үчүн аларды ыйыктоодо мындай кылууң керек. Бир букачар кемчилиги жок эки кочкор, ошондой эле буудай унунан жасалган ачыткысысынан, зайтун майы кошулган тузсусунан, үстүнө зайтун майы сыйпалган тузсусунан алып, аларды себетке салып, себети менен алып кел. Алар менен кошо букачарды эки кочкорду ала кел. Аарунду уулдары менен жыйын чатырынын эшик алдына алып келип, сууга жуунт. Анан Аарунга узун көйнөктү, сырткы чапанды, төш чөнтөктү, алжапкычты кийгизип, алжапкычтын сыртынан бел курчоо менен курча. Башына кидарды кийгизип, ага ыйык таажыны так. Анан майлоочу майды алып башына куй. Анын уулдарында алып келип, аларга узун көйнөк кийгиз. Аарунга анын уулдарына бел курчоо курчап, баштарына баш кийим кийгиз. Ошондо ыйык кызмат мыйзам боюнча түбөлүк аларга таандык болот. Аарунга жана анын уулдарына ыйык кызмат кылуучунун укугун бер. Букачарды чатырдын алдына алып кел. Аарун менен анын уулдары букачардын башына колдорун коюшсун. Букачарды теңирдин алдында, жыйын чатырынын эшигинин алдында сой. Букачардын канынан алып, сөөмөйүң менен курмандык чалынуучу жайдын мүйүздөрүнө сыйпа. Калган канды курмандык чалынуучу жайдын түбүнө төк. Ичеги карынды каптаган ич майын, боор майын, эки бөйрөгүн жана бөйрөк майын алып, курмандык чалынуучу жайда өрттө. Ал эми этин, терисин жана кан жинин кошуундун сыртында өрттө. Бул күнөө үчүн чалынган курмандык. Анан бир кочкорду жетелеп кел. Аарун менен анын уулдары анын башына колдорун коюшсун. Ал кочкорду союп, канынан алып, курмандык чалынуучу жайга тегерете чач. Кочкордун этин жиликтеп бөлүп, ичеги каарыны менен шыйдактарын жууп, аларды жиликтердин жана баштын үстүнө кой. Анан кочкорду бүт бойдон курмандык чалынуучу жайда өрттө. Бул жыты теңирге жаккан бүтүндөй өртөлчү курмандык. Экинчи кочкорду да жетелеп кел. Анын башына да Аарун менен уулдары колдорун коюшсун. Анан кочкорду союп, канынан алып, Аарундун оң кулагынын көнчөгүнө жана уулдарынын оң кулактарынын көнчөгүнө, алардын оң колдорунун баш бармагына жана оң буттарынын баш бармагына сыйпа. Кандан алып, курмандык чалынуучу жайга тегерете чач. Курмандык чалынуучу жайдагы кандан жана майлоочу майдан алып, Аарунга анын кийимдерине, уулдарына, алардын кийимдерине чач. Ошондо анын өзү да, кийимдери да, анын уулдары да, алардын кийимдери да ыйыкталат. Кочкордун ич майы менен куйрук дүмбөсүн, карын майын, боор майын, эки бөйрөгүн, бөйрөк майын, оң санын ал. Теңирдин алдындагы себеттен бир тоголок нан, зайтун майы кошулган бир нан, бир ачыткысысынан ал. Алардын баарын Аарун менен уулдарынын колуна бер. Алар аны теңирдин алдында силкилдетишсин. Анан аларды колдорунан алып, курмандык чалынуучу жайда бүтүндөй өртөлчү курмандык менен кошо өрттө. Бул жыты теңирге жаккан курмандык. Аарунду ыйык кызматка дайындоо расписине арналган кочкордун төшетин теңирдин алдында силкилдет. Бул сенин энчиң болот. Ошол кочкордун Аарунга жана анын уулдарына тиешелүү бөлүгүн, силкилдетилген төшү менен өйдө көтөрүлгөн сан этин ыйыкта. Булар Аарун менен анын уулдарына ар дайым Исраил уулдары алып келген курмандыктардан бериле турган бөлүк. Анткени бул алардын теңирдин алдында өйдө көтөргөн курмандыгы. Исраил уулдарынын тынчтык курмандыктары теңирге арналуучу курмандыктар болуп эсептелет. Ал эми Аарундун ыйык кийимдери анын көз өткөндөн кийин уулдарына өтөт. Алар ал кийимдерди ыйык кызмат кылуучулукка дайындалып, майланганда кийишет. Анын ордуна келе турган, жыйын чатырына кире турган, ыйык жайда кызмат кыла турган, анын уулдарынан чыккан ыйык кызмат кылуучу ал кийимдерди 7 күн кийиши керек. Арналган кочкорду алып, этин ыйык жерде бышыр. Ошол кочкордун этин Аарун жана анын уулдары себеттеги нандар менен кошо жыйын чатырынын эшигинин алдында жешсин. Анткени бул курмандыктар ыйык кызматка дайындалып жатканда аларды ыйыктоого арналган курмандыктар. Аларды башка адам жебеши керек, анткени алар ыйык. Эгерде ыйык кызматка дайындоого арналган эт менен нандан эртең мененкиге калып калса, анда аларды өрттөп жибер. Аларды жебеш керек, анткени алар ыйык. Аарунга жана анын уулдарына мен сага буйругандай кыл. Аларды ыйык кызматка дайындоо расмисин 7 күн өткөр. Күнөөдөн тазалоо үчүн күн сайын бирден букачар алып келип, курмандык чалынуучу жайда чал. Аны ыйыктоо үчүн майлоочу май менен майла. 7 күн курмандык чалынуучу жайды тазала. Аны ыйыкта. Ошондо курмандык чалынуучу жай эң ыйык жай болот. Ага колун тийгизгендин баары ыйык болуп калат.
Курмандык чалынуучу жайда сен күн сайын 1 жылдык 2 козуну курмандыкка чаласың. Bir козуну эртең менен, bir козуну кечинде чал. Bir козу үчүн гиндин 4төн 1 бөлүгүнчөлүк сыгылган зайтун майы кошулган эйпанын 10дон 1 бөлүгүнчөлүк буудай уну, ал эми үстүнө куюу үчүн гиндин 4төн 1 бөлүгүнчөлүк шарап. Экинчи козуну теңирге курмандыкка кечинде алып кел. Эртең мененкидей эле уну менен болсун, жагымдуу жыттануу үчүн куюлуучу курмандыгы менен болсун. Бул теңирдин алдында, жыйын чатырынын эшигинин алдында, силердин укум тукумуңар ар дайым өрттөй турган бүтүндөй өрттөлчү курмандык. Сени менен сүйлөшүү үчүн мен силерге ошол жерде ачылам. Ошол жерде мен Исраил уулдарына ачылам. Ошол жер менин даңкым менен ыйыкталат. Жыйын чатырын жана курмандык чалынуучу жайды ыйыктайм. Мага ыйык кызмат кылышы үчүн Арунду жана анын уулдарын ыйыктайм. Исраил уулдарынын арасында жашап, алардын кудайы болом. Ошондо алар менин Кудай Теңир экенимди билишет. Алардын арасында болуу үчүн мен аларды Мисир жеринен алып чыккам. Мен алардын Кудай Теңиримин. 8 бөлүм. Иса болсо Зайтун тоосуна кетти. Эртең менен кайра ибадатканага келди. Бүт эл анын жанына чогулду. Иса отуруп алып аларды окутту. Ошол учурда мыйзам окутуучулар менен фарисейлер ойноштук кылып кармалган бир аялды Исага алып келип ортого тургузушту да мындай дешти: Устат, бул аял ойноштук кылып жаткан жеринен кармалды. Тооратта Муса бизге мындайларды таш бараңга алууну осуят кылган. Ал эми сен эмне дейсиң? Исаны айыптоого шылтоо табыш үчүн муну алар сынап сурашты. Бирок Иса аларга көңүл бөлбөстөн эңкейип, жерге сөөмөй менен бир нерсени жаза баштады. Алар кайра сурай беришкендиктен башын көтөрүп, араңардан ким күнөөсүз болсо, ошол адам аялга биринчи болуп таш ыргытсын деди да, кайра эңкейип жазганын улантты. Муну укканда аларды абийири ашкерелеп, адегенде башчылары, андан кийин калгандары биринин артынан бири кете башташты. Исанын жанында ортодо турган аял гана калды. Ошондо Иса башын көтөрүп, аялдан башка эч ким жок экенин көрдү да, аял, сени айыптагандар кайда? Эч ким сени айыптаган жокпу деди. Аял ага, эч ким Теңир деп жооп берди. Мен да сени айыптабайм, бара бер, мындан ары күнөө кылба деди Иса. Иса аларга дагы мындай деп сүйлөдү: Мен дүйнөнүн жарыгымын. Мени ээрчиген адам караңгыда жүрбөй, өмүр жарыгына ээ болот. Ошондо фарисейлер ага: Сен өзүң жөнүндө өзүң күбөлөндүрүп жатасың. Сенин күбөлөндүрүүң чындык эмес дешти. Иса аларга мындай деп жооп берди: Өзүм жөнүндө өзүм күбөлөндүрүп жатсам да, менин күбөлөндүрүүм чындык. Анткени мен өзүмдүн кайдан келгенимди жана кайда бараарымды билем. Силер болсо менин кайдан келгенимди, кайда бараарымды билбейсиңер. Силер сырткы көрүнүшү боюнча соттойсуңар. Мен болсо эч кимди соттобойм. Мен соттосом да менин сотум туура, анткени мен жалгыз эмесмин. Мени жиберген атам менен биргемин. Силердин мыйзамыңарда да эки адамдын күбөлөндүрүүсү чындык деп жазылып турат. Өзүм жөнүндө өзүм күбөлөндүрөм. Мен жөнүндө мени жиберген атам да күбөлөндүрөт. Ошондо алар андан: Сенин атаң кайда деп сурашты. Силер мени да атамды да билбейсиңер. Эгерде мени билсеңер, анда менин атамды да билмексиңер деп жооп берди. Иса бул сөздөрдү ибадатканада окутуп жатканда, курмандыктар салына турган кутунун жанында туруп сүйлөдү. Бирок аны эч ким кармап кеткен жок, анткени анын убагы келе элек болчу. Иса аларга дагы: Мен кетем, мени издейсиңер. Күнөөкөр бойдон өлөсүңөр. Мен барган жерге силер бара албайсыңар деди. Ошондо жүйүттөр: Мен барган жерге силер бара албайсыңар дейт. Эмне, ал өзүн өзү өлтүрөбү дешти. Иса аларга: Силер төмөн жактансыңар, мен жогору жактамын. Силер бул дүйнөдөнсүңөр, мен бул дүйнөдөн эмесмин. Ошондуктан мен силерге күнөөкөр бойдон өлөсүңөр дедим. Бул мен экениме ишенбесеңер, күнөөкөр бойдон өлөсүңөр деди. Ошондо алар андан: Сен кимсиң деп сурашты. Иса аларга: Силерге башынан бери айтып келе жатканымдай, мен ошолмун. Силер жөнүндө айтып айыптай турган себептерим көп, бирок мени жиберген чындык. Мен дүйнөгө андан укканымды айтып жатам деп жооп берди. Алар Исанын атасы жөнүндө айтып жатканын түшүнүшкөн жок. Ошондуктан Иса мындай деди: Адам уулун жогору көтөргөнүңөрдө менин ким экендигимди, өз атымдан эч нерсе кылбастыгымды, атам кандай үйрөтсө ошондой сүйлөй тургандыгымды билесиңер. Мени жиберген мени менен бирге. Атам мени жалгыз калтырган жок, анткени мен ар дайым ага жакканды кылам. Ушул сөздөрдү айтканда ага көптөр ишенип калышты. Иса өзүнө ишенип калган жүйүттөргө мындай деди: Эгерде менин сөзүм боюнча жашасаңар, анда менин чыныгы шакирттеримсиңер. Ошондо чындыкты билип каласыңар жана чындык силерди эркин кылат. Алар ага: Биз Ыбрайымдын урпактарыбыз, эч качан бирөөгө кул болгон эмеспиз, эркин болосуңар дегениңер кандай дешти.
Иса аларга мындай деп жооп берди: чындыкты, силерге чындыкты айтып коеюн, күнөө кылган адам күнөөнүн кулу. Бирок кул үйдө түбөлүккө калбайт, уул калат. Эгерде силерди уул эркин кылса, анда чындап эркин болосуңар. Ибрайымдын урпактары экениңерди билем. Ошондой болсо да мени өлтүргүңөр келет. Анткени менин сөзүмө жүрөгүңөрдө орун жок. Атамдан эмнени көрсөм, мен ошону айтып жатам. Силер болсо атаңардан эмнени көрсөңөр, ошону кылып жатасыңар. Ошондо аларга: биздин атабыз Ибрайым деп жооп беришти. Иса аларга: эгерде силер Ибрайымдын уулдары болсоңор, анда Ибрайым кылгандай иштерди кылат элеңер. Бирок азыр мени Кудайдан уккан чындыкты силерге айткан адамды өлтүргүңөр келет. Ибрайым болсо мындай кылган эмес. Силер өз атаңардын кылганын кылып жатасыңар деди. Ошондо аларга: биз ойноштон туулган эмеспиз, биздин бир эле атабыз бар, ал Кудай дешти. Иса аларга мындай деди: эгерде атаңар Кудай болсо, анда мени жакшы көрмөксүңөр. Анткени мен Кудайдан келдим. Өз атымдан келген жокмун. Мени ал жиберди. Менин сөздөрүмдү эмнеге түшүнбөйсүңөр? Анткени менин сөздөрүмдү уга албайсыңар. Силердин атаңар шайтан. Силер ошонун кумарлуу иштерин аткаргыңар келет. Ал башынан эле киши өлтүргүч болчу. Чындык боюнча жашаган жок, анткени анда чындык жок. Жалган айтуу анын табияты, анткени ал жалганчы жана жалгандын атасы. Бирок мен чындыкты айткандыктан силер мага ишенбей жатасыңар. Күнөөң бар деп мени кимге айыптай аласыңар? Эгерде мен чындыкты айтып жатсам, анда эмне үчүн мага ишенбейсиңер? Ким Кудайдан болсо, ал Кудайдын сөздөрүн угат. Силер Кудайдан эмессиңер, ошондуктан укпайсыңар. Буга жүйүттөр: самариялыксың, сенин ичиңде жин бар деп туура айткан экенбиз деп жооп беришти. Иса аларга: менин ичимде жин жок. Мен атамды урматтайм. Силер болсо мени кордоп жатасыңар. Дегингиси, мен өзүмө даңк издебейм. Бирок издей турган жана соттой турган бирөө бар. Чындыкты, силерге чындыкты айтып коеюн. Менин сөзүмдү аткарган адам эч качан өлбөйт деди. Ошондо жүйүттөр ага мындай дешти: ичиңде жин бар экенинде чындап көзүбүз жетти. Ибрайым өлгөн, пайгамбарлар да өлүшкөн. Сен болсо менин сөзүмдү аткарган адам эч качан өлбөйт дейсиң. Сен эмне, атабыз Ибрайымдан да чоңсуңбу? Ал өлгөн, пайгамбарлар да өлүшкөн. Сен өзүңдү ким деп эсептеп жатасың? Иса мындай деп жооп берди: эгерде мен өзүмдү өзүм даңктап жатсам, анда менин даңкым эч нерсеге турбайт. Мени атам даңктайт. Силер аны биздин Кудайыбыз дейсиңер. Силер аны билбейсиңер. Мен болсо билем. Эгерде билбейм десем, анда силер сыяктуу жалганчы болмокмун. Бирок мен аны билем жана анын сөздөрүн сактайм. Атаңар Ибрайым менин күнүмдү көрөм деп кубанган жана көрүп кубанды. Ошондо жүйүттөр ага: өзүң 50 жашка чыга элексиң, анан Ибрайымды көрдүңбү дешти. Иса аларга: чындыкты, силерге чындыкты айтып коеюн. Мен Ибрайымдан мурун эле бар болчумун деди. Ошондо алар Исаны уруш үчүн жерден таш алышты, бирок ал жашырынып ибадатканадан чыгып кетти. Аларды аралап өтүп кетип калды. 5-бөлүм. Уулум, акыл эстүү болушуң үчүн, оозуңда билим болуш үчүн, менин даанышмандык менен айткан сөздөрүмө кулак сал. Акылмандык менен айткан сөздөрүмө кулак түшө. Анткени башка бирөөнүн аялы тилинен бал тамызып сүйлөйт. Сүйлөгөн сөздөрү зайтун майынан да жумшак. Бирок анын акыры эрмендей ачуу, экимиздүү кылычтай курч. Анын буту өлүмгө алып барат, таманы өлгөндөр жаткан жайга түшүрөт. Эгерде сен анын баскан жолун билгиң келсе, анын жолдору туруктуу эмес, ошондуктан сен аларды биле албайсың. Ошондуктан балдарым, мени уккула, менин оозумдан чыккан сөздөрдөн четтебегиле. Ал аялдан алыс жүр. Анын үйүнүн эшигине жакын барба. Болбосо ден соолугуңду башкаларга алдырасың, өмүрүңдү кыйноочуга бересиң. Күчүңө башка бирөөлөр тоет, эмгегиң башка бирөөнүн үйүнө кетет. Денем үчүн күч кубаттан ажыраганда онтоп мындай деп айтасың: эмне үчүн мен акыл насаатты жек көрдүм экен? Эмне үчүн жүрөгүм ашкерелөөнү капарына албады экен? Эмне үчүн устаттарымдын үнүн укпадым экен? Эмне үчүн насаатчыларыма кулак төшөбөдүм экен? Аз жерден элдин жана коомдун арасында ар кандай жамандыкка дуушар болуп кала жаздадым. Өз көлмөңдөгү, өз кудугуңдагы суудан ич. Булактарың көчөгө, агын сууларың аянттарга акпасын. Алар жат кишиге эмес, бир гана сага таандык болсун. Булагың баталуу болсун. Жаш кезде алган, маралдай сүйкүмдүү, жейрендей сулуу аялың менен кубан. Анын төшү сени ар дайым канааттандырсын. Анын махабаты менен дайыма рахаттан. Уулум, башка бирөөнүн аялына кызыгып, башка бирөөнүн аялынын төшүн кучактап эмне кыласың? Адамдын жолдору Теңирдин көз алдында, ал анын ар бир кадамын ченеп турат. Мыйзамсыз адамды өзүнүн мыйзамсыздыгы тузакка чүрөт. Ал өз күнөөсүнүн торунда камалып турат.
Ал акыл насааттын жетишсиздигинен өлөт, акылсыздыгынын көптүгүнөн жок болот. 4-бөлүм. Бирок бул нерсени айткым келет. Мурасчы бардык нерсенин кожоюну болсо да, бала кезинде кулдан эч айырмаланбайт. Атасы белгилеген убакытка чейин кам көрүүчүлөрдүн жана үй башкаруучулардын көзөмөлү астында болот. Ошондой эле биз да бала кезибизде дүйнөдөгү алгачкы негиздерге кул болчубуз. Бирок өз убагы келгенде Кудай өз уулун жиберди. Ал аялдан төрөлдү. Мыйзамга баш ийди. Ал мыйзамдын бийлиги астындагыларды кун төлөп куткарды. Ал мыйзамдын бийлиги астындагылар Кудайдын балдары болуш үчүн ошондой кылды. Силер Кудайдын балдары болуп калгандыктан Кудай силердин жүрөгүңөргө өз уулунун Абба, ата деп чакырган рухун жиберди. Демек, эми сен кул эмессиң. Сен анын баласысың. Эгерде баласы болсоң, анда Кудай сени Иса Машаяк аркылуу мурасчы да кылды. Бирок ошол убакытта силер Кудайды тааныбагандыктан чыныгы Кудай эмес, кудайлардын кулдары элеңер. Азыр болсо Кудайды таанып билгениңерден кийин, тагыраак айтканда, Кудай тарабынан таанылганыңардан кийин кантип кайрадан алсыз жана жакыр алгачкы негиздерге кайрылып жатасыңар? Кайрадан аларга кул болгуңар келеби? Кээ бир күндөрдү, айларды, мезгилдерди, жылдарды ыйык тутуп жатасыңар. Мен силердин араңарда куру бекер эле эмгектендимби деп коркуп жатам. Бир туугандар, силерден өтүнөмүн. Мендей болгула, анткени мен да силердей болчумун. Силер мени эч таарынткан эмессиңер. Өзүңөр билесиңер, мен биринчи жолу жакшы кабарды силерге алсыз абалымда тараткам. Алсыз абалым силер үчүн азгырык болсо да, кемсинткен эмессиңер. Жийиркенген эмессиңер. Тескерисинче, мени Кудайдын периштеси катары, Машаяк Иса катары кабыл алгансыңар. Силердин ошол убактагы кубанычыңар кайда? Мен өзүм күбөлөндүрө алам. Мүмкүн болсо, ошондо силер мага көзүңөрдү оюп берүүгө да даяр элеңер. Эми мен чындыкты айтуу менен силерге душман болуп калдымбы? Тигилер силерди таза ниет менен кызганып жатышкан жок. Тескерисинче, силер аларды кызганышыңар үчүн силерди бизден бөлүп кетүүнү каалап жатышат. Дайыма таза ниет менен кызганган жакшы, бирок мен араңарда болгондо эле эмес. Балдарым, силерден Машаяк көрүнгөнгө чейин мен силер үчүн кайрадан толгоо азабын тартамын. Азыр жаныңарга барып, үнүмдү өзгөртүп сүйлөгүм келип жатат. Анткени мен силерге айран таң калып жатам. Силер мыйзамдын бийлиги астында болууну каалагандар, айткылачы мага, мыйзамда эмне айтылганын уккан жок белеңер. Анткени ыйык жазууда Ибрайымдын 2 уулу бар эле. Бири күң аялынан, бири эркин аялынан деп жазылган. Бирок күң аялынан төрөлгөн уул кадимки балдардай, ал эми эркин аялынан төрөлгөн уул убада боюнча төрөлгөн. Мында каймана маани бар. Бул эки келишимди билдирет. Бири Синай тоосунда түзүлгөн, ал балдарын кулчулук үчүн төрөгөн Ажар. Ажар Аравиядагы Синай тоосун билдирет. Ал азыркы күндөгү Иерусалимге туура келет. Анткени Иерусалим өзүнүн балдары менен кулчулукта. Жогорку Иерусалим болсо эркин, ал баарыбыздын энебиз. Анткени ыйык жазууда кубан, баласы жок төрөбөс аял, кубанып кыйкыр, катуу үн сал, толгоо тартып кыйналбаган аял, анткени күйөөсү бар аялга караганда күйөөсү таштап кеткен аялдын балдары көп деп жазылган. Бир туугандар, силер да Исхакка окшоп убада боюнча төрөлгөн балдарсыңар. Бирок ошол убакта кадимки балдардай төрөлгөн бала рух боюнча төрөлгөн баланы кубалаган. Азыр да ошондой. Бирок ыйык жазууда эмне деп айтылат? Күң аялды баласы менен кууп чык, анткени күң аялдын баласы эркин аялдын баласы менен бирге мураскор болбойт. Ошондуктан бир туугандар, биз күң аялдын балдары эмеспиз. Эркин аялдын балдарыбыз.